Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептертериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы перпендикулярдуу түз сызыктар, перпендикуляр жана жантык. Теманы дагы бир жолу кайталап коеюн. Перпендикулярдуу түз сызыктар, перпендикуляр жана жантык. Балдар, тема өзү эле айтып тургандай, биз бүгүнкү сабакта кандай түз сызыктарды перпендикулярдуу түз сызыктар дейбиз? Ушул суроого жооп издейбиз. Жана перпендикуляр деген эмне, жана жантык деген эмне? Булардын кандай айырмасы бар экендигин билебиз. Анда эмесе келгиле, бул теманы үйрөнүш үчүн алгач биз бир тегиздикте жайланышкан түз сызыктардын өз ара кандай жайланышы бар экендигин бир аз кайталап өтөлүк. Башкача айтканда, мен силерге бир нече түз сызыктарды көрсөтөйүн. Мынакей түз сызыктар деп туруп, мен алгач бир түз сызыкты сайын муну мен латындын кичине тамгасы менен С деп белгиледим. Экинчи түз сызыкты мен Д деп белгилейин. С түз сызыгы менен Д түз сызыгы бир чекитте кесилишкенин көрүп турасыңар. Ошондой эле дагы кийинки эки түз сызыкты көрсөтөйүнчү. Бул Е түз сызыгы болсун, бул экинчи түз сызык К түз сызыгы болсун. Бул эки түз сызыктагы кесилишип жатканын көрүп турасыңар. Кийинки эки түгөй түз сызыкты алсам, бирөөнү А десем, бирөөнү Б дейин. Мынакей. Анда А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель жайланышканын көрүп турасыңар. Башкача айтканда, ал экөө кесилишкен жок. Урматтуу окуучулар, ушул жерден көңүл бургулачы. Ал биринчи көрсөтүп жаткан С түз сызыгы менен Д түз сызыгы да кесилишип жатат бир чекитте. Е түз сызыгы менен К түз сызыгы дагы бир чекитте кесилишип жатат. Бул экөөнүн тең кесилишет, бирок Е жана К түз сызыктарынын кесилишинде пайда болгон бурч тик бурч болуп атат. Башкача айтканда, бул эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Мынакей карагылачы, тик бурч экендигин мен силерге транспортердин жардамы менен көрсөтүп жатам. Байкап жатасыңарбы? С түз сызыгы менен Д түз сызыгы да кесилишип жатат, бирок алардын кесилишинде пайда болгон бурчтарды көрүп турасыңар. Е менен Кнын кесилишинде пайда болгон бурчтар тик бурч экенин көрүп турасыңар. 90 градус менен. Же транспортер жок болуп калса, мына силер көрүп турган чийме үч бурчтугу деген куралдын жардамы менен дагы көрсөңөр болот. Е түз сызыгы К түз сызыгы менен перпендикулярдуу экендигинин мен силерге эрежесин айтаардан мурда терминдин өзүн тааныштырайын. Перпендикуляр деген термин өзү латын сөзүнөн алынган. Тик сызык дегенди түшүндүрөт. Анда тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Аныктамасын дагы бир жолу кайталап өтөйүн, жакшылап көңүл бургула. Тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Анда эмесе, мынакей, мен перпендикулярдуу түз сызыктарды сыздым. КН түз сызыгы менен АБ түз сызыгы перпендикулярдуу. Экөөнүн кесилиш чекитинде мен О чекитин белгиледим. Перпендикулярдуу экендигин силер көрүп тургандай чийме үч бурчтугунун жардамы менен көрсөтүп жатам. Көрдүңөрбү? Анда эмесе бүгүнкү сабактын негизги өзөгүн түзгөн кандай түз сызыктарды перпендикулярдуу түз сызыктар экен деп айта турган болсок, ушул эрежени эсиңерге сактаганга аракет кылгыла. Мен эрежени дагы бир жолу айтып өтөйүн. Тик бурч боюнча кесилишүүчү эки түз сызык перпендикулярдуу түз сызыктар деп аталат. Бирок балдар, эки гана түз сызык бири-бири менен перпендикулярдуу болбойт. Бир түз сызыкка бир нече түз сызыктар перпендикулярдуу болушу мүмкүн. Анда эмесе келгиле, ушул перпендикулярдуу түз сызыктарды кантип белгилейт болдук экенбиз кыскача геометриялык тилде. Мына ошол белгини карагылачы. АБ түз сызыгы КН түз сызыгы менен перпендикулярдуу. АБ түз сызыгы менен КН түз сызыктары перпендикулярдуу дегенде белгини көрүп турасыңар. Чиймени чийгенде тик бурч экендигин ушул сыяктуу белгилеп койгонго болот. Эми мен кийинки бир түз сызыкты сызайын. АБ түз сызыгы болсун. АБ түз сызыгында жаткан О чекитин көрүп турасыңар. АБ түз сызыгында жаткан О чекити аркылуу бул түз сызыкка перпендикуляр түз сызык жүргүздүм. СН түз сызыгын кайталайм. АБ түз сызыгында жаткан кандайдыр бир О чекитин алдым. Ушул түз сызыкта жаткан чекит аркылуу өткөн перпендикулярдуу түз сызыкты сыздым. Ал СН түз сызыгы болсун. СН түз сызыгы АБ түз сызыгы менен перпендикулярдуу.
Перпендикуляр деген белгини көрүп турасыңар. Мынакей мен транспортердин жардамы менен көрсөтө турган болсом, 90 градустук бурчту көрсөтүп турат. Перпендикулярдуу деген белгинин белгиленишин карагылачы балдар. Мынакей, мындан ары перпендикулярдуу деген терминдин же сөздүн ордуна ушул белгини колдонобуз. Эми перпендикулярдуу түз сызыктардын бир нече касиеттери бар балдар. Мен азыр ошолордун биринчисин көрсөтөйүн. Алгач формулировкасы менен тааныштырайын. Мынакей, бир түз сызыкка перпендикулярдуу эки түз сызык параллель болушат. Анда эмесе чиймеден көрөлүчү, бир түз сызык сыздым, А түз сызыгын. Ушул бир түз сызыкка перпендикулярдуу эки түз сызык жүргүзөйүн. Б түз сызыгын жана С түз сызыгын. Байкап жатасыңарбы? А түз сызыгына перпендикулярдуу болгон Б жана С деген түз сызыктарды жүргүздүм. Анда бул Б жана С түз сызыктары мына перпендикулярдуу экендигин белгилейин. Чиймеде көрдүңөрбү? Чиймеде перпендикулярдуу экендигин белгилегендейин. Эми жазайын. А Бга перпендикулярдуу, А Сга перпендикулярдуу болсо, силер көрүп тургандай, Б менен С параллель болушат өз ара. Кайра кайталайын, биринчи касиеттин формулировкасына көңүл бурабыз. Бир түз сызыкка перпендикулярдуу эки түз сызык параллель болушат. Бул биринчи касиети. А Бга перпендикулярдуу болсо, А Сга перпендикулярдуу болсо, анда Б менен С өз ара параллель болоорун көрдүңөр. Эми экинчи касиетин көрсөтөйүн балдар. Экинчи касиетинде, эгерде түз сызык параллель түз сызыктардын бирине перпендикулярдуу болсо, анда ал экинчисине да перпендикулярдуу болот. Бул касиетти чиймеде көрсөтөлүчү. Мынакей мен алгач эки параллель түз сызык сызып алайын. Е түз сызыгы менен К түз сызыгы параллель болушсун. Мынакей, эгерде түз сызык параллель түз сызыктардын бирине перпендикулярдуу болсо, анда ал экинчисине да перпендикулярдуу болот дегенин эске алып, Е менен Кга перпендикулярдуу болгон А түз сызыгын жүргүздүм. Анда муну геометриялык тилде жазып көрөйүнчү. К менен Е параллель. А эгер К менен Е параллель болсо, А Кга перпендикулярдуу болсо, анда А Еге да перпендикулярдуу болот. Көрдүңөрбү? Кайталайм. Эгер түз сызыктар параллель болсо, К менен Е, ал эки параллель түз сызыкты үчүнчү А деген түз сызык кесип өтсө, А түз сызыгы Кга перпендикулярдуу болсо, Е түз сызыгына да перпендикулярдуу болоорун көрдүңөр. Бул перпендикулярдуу түз сызыктардын экинчи касиети. Эми үчүнчү касиетин көрсөтөйүн. Үчүнчү касиетинде түз сызыктын ар бир чекити аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу болгон түз сызык жүргүзүүгө болот. Бирок бирди гана. Кана анда муну геометриялык сүрөттөлүшүн көрсөтөйүнчү. Мынакей А түз сызыгын сыздым балдар. Эми түз сызыктын ар бир чекити аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу болгон түз сызыктарды жүргүзүүгө болот дейт. Бирок бирди гана. Мынакей мен А түз сызыгында жаткан бир чекитти белгиледим. Ушул түз сызыкта жаткан бир чекит аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу болгон түз сызык жүргүзүүгө болот. Бирок бирди гана. Анда бул түз сызыктын мынакей Б түз сызыгы десем, кийинки чекитти белгилейин. Ал чекит аркылуу өткөн берилген А түз сызыгына перпендикулярдуу болгон дагы бир С түз сызыгын жүргүздүм. Көрдүңөрбү? Эми бул айтылгандарды геометриялык тилде жазалычы балдар. Мына перпендикулярдуу экендигин сүрөттө көрсөтүп коеюн. А Бга перпендикулярдуу, ошондой эле А Сга да перпендикулярдуу. Көрдүңөрбү? Түз сызыкта жаткан каалаган чекит аркылуу ошол чекит аркылуу берилген түз сызыкка перпендикулярдуу түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Эми төртүнчү касиетин айтайын. Түз сызыктан тышкары жаткан чекит аркылуу ага перпендикулярдуу болгон бир гана түз сызыкты жүргүзүүгө болот. Балдар, байкадыңарбы? Үчүнчү касиетте түз сызыкта жаткан чекит аркылуу перпендикуляр жүргүзгөнбүз. Азыр түз сызыктан тышкары жаткан. Демек мен азыр бир түз сызыкты Е деп белгилесем, бул түз сызыкта жатпаган чекит алайынчы. Мынакей. Түз сызыкта жатпаган чекит аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу кылып, жатпаган чекитти мен К деп белгилейин. К чекити берилген Е түз сызыгында тиешелүү эмес. Анда ушул К чекит аркылуу перпендикуляр түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок мында дагы бирди гана. А менен Е перпендикулярдуу болот. Көрдүңөрбү балдар? Мен азыр силерге перпендикулярдуу түз сызыктардын 4 касиети менен тааныштырдым.
Эми ушул касиеттерди мынакей перпендикулярдуу экендигинин белгисин коюп койдум. Силерге мен А, Б, С, Д деген тик бурчтукту көрсөтүп жатам. Билесиңерби? Тик бурчтук менен силер башталгыч класстан бери эле таанышсыңар. Тик бурчтук бул 4 бурчтуктун айрым бир учуру экенин билесиңер. Анын бардык бурчтары тик бурчтуктун бардык бурчтары тик бурч болоорун силер буга чейин эле таанышкан болчусуңар. Башкача айтканда тик бурчтуктун ар бир чокусундагы бурчу тик бурчтар. Башкача айтканда ар бир чокусундагы бурчу 90 градустан болуп эсептелет. Анда эмесе келгиле силерге көрсөтүп жаткан А, Б, С, Д тик бурчтугунун жактары аркылуу мен түз сызыктарды жүргүзөйүн. Мынакей мен алгач А түз сызыгын жүргүздүм. Эми Д түз сызыгын жүргүзөйүн. Ар бир жагы аркылуу жүргүзүп атам. Байкап жатасыңарбы? Б түз сызыгын жүргүздүм. Жана ошондой эле С түз сызыгын жүргүздүм. Мына балдар, экранда силер көрүп тургандай, берилген А, Б, С, Д тик бурчтугунун ар бир жагы аркылуу мен 4 түз сызыкты жүргүздүм. Эми ушул түз сызыктар кандай жайланышкан экендигине көңүл бургулачы. Силер байкап тургандай, А менен С түз сызыктары перпендикулярдуу. Мынакей көрүп жатасыңарбы? Ошондой эле Б менен С дагы перпендикулярдуу. Мына чокусундагы бурчу тик бурч да балдар. Ошондой эле силер көрүп тургандай А менен Д дагы перпендикулярдуу. Жана силер көрүп тургандай Б менен Д дагы перпендикулярдуу. Эмне үчүн балдар? Анткени тик бурчтуктун бардык жактары бири-бири менен тик бурч боюнча кесилишет. Башкача айтканда тик бурчтуктун ар бир чокусундагы бурчу 90 градустан болчу. А тик бурчтуктун жактары аркылуу өткөн түз сызыктар дагы бири-бири менен өз ара перпендикулярдуу болоорун көрдүңөр. Эми балдар, силер мына көрүп тургандай тик бурчтуктун жактарынын перпендикулярдуу экендигин көрбөдүңөрбү? Анда мен силерге суроо берейинчи. Кана экранды карап туруп, силер тик бурчтуу параллелепипеддин чиймесин пайдаланып, төмөнкү 4 жооптун кайсынысы туура экендигин таап көргүлөчү. Биринчи жоопта КА кесиндиси менен КЕ кесиндиси перпендикулярдуу. ЕП менен РТ перпендикулярдуу. СА менен КА перпендикулярдуу. FR менен CP перпендикулярдуу деп берилген. Ушулардын кайсынысы туура жооп экендигин дептериңерге номерин жазгыла. А мен силерге туура жоопту көрсөтөм. Чиймеден таптыкпы балдар? Кананда эмесе биринчи жоопту текшереличи. КА менен КЕ кесиндиси перпендикулярдуубу же перпендикулярдуу эмеспи? Мынакей балдар, экранда силер көрүп тургандай экөө перпендикулярдуу эмес экен. Анда биринчи жооп туура жооп боло албайт. Эми кийинки экинчи жоопту карайлы. ЕП менен РТны көргүлө. ЕП менен РТны көрсөк, экөө бири-бири менен параллел экендигин көрүп турасыңар. Көрүнүп атабы силерге? Мен көк түс менен боеп койдум. ЕП кесиндиси менен РТ кесиндиси перпендикулярдуу эмес. Булар параллел экен. Ошондуктан экинчи жооп туура жооп боло албайт балдар. Эми келгиле кийинки жоопту карап көрөйүн. Бул жерде кайсыл кесиндини алып атам мен? FR деген кесиндини көрүп турасыңарбы? Жана CP кесиндисин көрүп турасыңар. Бул эки кесинди дагы перпендикулярдуу эмес экен балдар. Экөө параллел жайланышканы көрүнүп турат. Анда төртүнчү жооп дагы туура эмес. Анда силер байкагандай үчүнчү жооп туура экен. Кана экранда көрөбүз. CA кесиндиси жана КА кесиндилери бири-бирине перпендикулярдуу экендиги чиймеде эле көрүнүп турат. Кана мен ал чиймени өзүнчө көрүп көрөйүнчү. Башкача айтканда тик бурчтуу параллелепипеддин сол жагындагы каптал гранын өзүнчө чийип көрөйүн. Бул гранда АК кесиндиси менен АС кесиндилери бири-бири менен перпендикулярдуу экендиги көрүнүп турат. Мынакей СА менен АК перпендикулярдуу. Анда бул суроонун туура жообу үчүнчү жооп болчу балдар. Көрдүңөрбү? СА кесиндиси менен КА кесиндиси перпендикулярдуу экен. Мындан ары силер жашооңордо балдар көчөлөрдүн кесилишинде же болбосо силер куруп жаткан бир курулуштун айрым бир элементтерин же детальдарын карап аткан учурда кандай түз сызыктар перпендикулярдуу экендигин баамдай билишиңер керек. Башкача айтканда дагы бир жолу эсиңерге салып өтөйүнчү. Тик бурч боюнча кесилишкен түз сызыктар перпендикулярдуу
түз сызыктар деп аталат. Жашоодо түз сызыктар кесилише берет ар түрдүү буруштар менен. Бирок аларды жөн эле кесилишкен түз сызыктар же кесилишүүчү түз сызыктар дейбиз. Эгер экөө кесилишкенде тик бурч боюнча кесилишсе, анда перпендикулярдуу түз сызыктар дейбиз. Келгиле, андан ары сабагыбызды улайлык. Мынакей экранда мен азыр силерге сызгычтын жардамы менен бир түз сызыкты сызайын. Сызгыч жана карандашты пайдаланып, мен бир түз сызыкты сыздым. Силер байкадыңарбы? Бул түз сызыкка ат коеюн. А түз сызыгы болсун. Анан түз сызыкта жатпаган бир чекитти алайын. Аны мен К деп белгилейин. Анда К чекити А түз сызыгына тиешелүү эмес балдар. Башкача айтканда К чекити А түз сызыгында жатпайт. Эми ушул түз сызыкта жатпаган чекит аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу кылып түз сызыкты мен чийме үч бурчтугунун жардамы менен жүргүзөйүн. Көрдүңөрбү? Мынакей мен түз сызыкта жатпаган чекит аркылуу ал түз сызыкка перпендикулярдуу түз сызык жүргүздүм. Ушул жерде мына перпендикулярдуу экендигинин белгисин койдум. Андан кийин түз сызык менен берилген түз сызыктын же перпендикулярдуу түз сызыктардын кесилиш чекитин белгиледим. Аны мен Е деп белгиледим. Эми балдар, ушул К чекит аркылуу А түз сызыгына перпендикулярдуу түз сызык катары түзсөк, Е чекитинде кесип өтпөдүбү? Е чекити А түз сызыгында жатат. Эми ушул Эден башка дагы А түз сызыгында жаткан каалаган бир чекитти алайынчы. Мен аны Д деп белгилейин балдар. Анда Д чекити дагы А түз сызыгында жатат. Эми К менен Дны сызгычтын жардамы менен, карандаштын жардамы менен мен туташтырып коеюн. Мынакей. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабактын өзөгүн түзгөн дагы кийинки негизги түшүнүктү мен атаганы турам. Башкача айтканда, А түз сызыгы менен КЕ түз сызыгы перпендикулярдуу болчу. Анда бул КЕ кесиндиси дагы А түз сызыгына перпендикулярдуу кесинди болуп эсептелет. Анда биз мындан ары бул КЕ кесиндисин перпендикуляр деп атайбыз. Көрдүңөрбү? Бүгүнкү сабактын өзөгүн түзгөн перпендикуляр деген түшүнүк мынакей. КЕ А түз сызыгына перпендикулярдуу болгон түз сызыкта жаткан кесинди КЕ кесиндиси перпендикуляр деп аталат. Е чекити балдар перпендикулярдын негизи деп аталат. Эми К'дыны көрүп жатасыңарбы? Бул тик бурч боюнча кесилишкен жок. Анда бул К'ды кесиндисин кантип атайт экенбиз? Мен ошонун аталышын жазайын. К'ды жантык деп аталат. Кайталайм. К'ды кесиндиси жантык деп аталат. Демек, түз сызыкта жатпаган К чекитин алдык эле. Түз сызыкта жатпаган бир чекит аркылуу ал түз сызыкка бир гана перпендикуляр жүргүзүүгө болот. Калган ошол түз сызыкта жаткан чекиттер менен туташтырылган кесиндилер жантык болуп эсептелет. Бир нече жантыктарды жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мынакей мен азыр бир жантыкты көрсөттүм. ДК жантыгы. ДЕ кесиндиси анда эмне деп аталат болду экен? Ооба балдар, ДЕ кесиндиси жантыктын проекциясы деп аталат. Жантыктын проекциясы. Мынакей балдар, экранга жакшылап көңүл бургулачы. КЕ кесиндиси перпендикуляр. К чекитинен түшүрүлгөн перпендикуляр болду. ДК жантык. ДЕ жантыктын проекциясы. Д жантыктын негизи, Е перпендикулярдын негизи деп аталат. Эми балдар, перпендикуляр жана жантыкка жашоодогу мисалдын элестүү мисалын карагылачы. Бактын өзөгүн перпендикуляр катары карасак, мынакей бул жантык сызык болсо, мамы орнотулуп турса, мамынын көлөкөсүн карагылачы балдар. Мамылардын көлөкөлөрү жантыктын проекцияларынын элесин берип атат. Жантык өзү перпендикуляр катары мамыны карасаңар, мамынын көлөкөсү жантыктын проекциясынын элесин берип жатат. Көрүп атасыңарбы? Мынакей балдар, жашоодо перпендикулярдын дагы, жантыктын проекциясынын да элесин берген мисалдар көп эле кездешет экен. Анда силерге суроо. Кана сүрөттөн ЕБ жантыгынын проекциясын таап көргүлөчү. ЕБ жантыгынын проекциясы. Мен туура жообун айтайын, силер дептериңерге туура деп эсептеген жооптун номерин жазып алдыңар болуш керек. Анда туура жооп БА кесиндиси. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабакта силер менен перпендикулярдуу түз сызыктар деген кандай түз сызыктар экендигин түшүнгөнгө аракет кылдык. Ошондой эле мен силерге перпендикуляр, жантык
жана жантыктын проекциясы деген түшүнүктөр менен тааныштырганга аракет кылдым. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди мындан ары да колдонуп, окуу китебиндеги теориялык материалдарды окуп чыгып, маселелерди өз алдыңарча чыгарганга аракет кылгыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.